Бирок ал сериалга мамлекеттин эсебинен бир да сом бөлүнгөн эмес. Ал башынан эле рекламанын эсебинен деп тартылган. Бирок Коомдук биринчи каналдын рекламаны иштетүү саясаты буга чейин мен билбептирмин. Көрсө, Коомдук биринчи каналдын рекламалык мүнөттөрүн айрым жеке менчик рекламалык компаниялар дүң баада сатып алат экен дагы. Андан соң алар аны өздөрү каалаган баада сатып, аны иштетишет экен. Ошентип биздин сериалдын эксклюзивдик укугу Квасар деген рекламалык компанияга берилди. Бирок ал компания башында гана бир бөлүгүн төлөп, андан соң калганын төлөбөй калтырып койду. Эксклюзивдик укукту алгандан кийин келишим боюнча 3 бөлүк менен өздөрүнүн милдеттерин аткарып бүтүш керек эле. Алар болсо КТРди каалагандай бийлейт экен. КТР болсо аларга талап кое албайт экен. Мен ошол нерсени азыркы гендиректор Жайнак Үсен уулу 7 ай мурун КТРга жетекчи болуп келгенде дагы баарын түшүндүрүп айтып, сериалдын жагдайын түшүндүргөн. Себеби ошол кезге убакыт мөөнөтү жеткен болчу. Сериалдын каражатын эгер рекламный компаниядан КТРга талап кыла албаса, КТРга өзү каржылаш керек болчу. Эмнегедир Жайнак Үсен уулу буга да кайдыгер карады. Бул маселени чечкен жок. Көрсө, Акшола сериалын Азаттык медиасы Акшола тууралуу атайын макала жазган. Ал жерде $250 000 бөлүнгөн деген жалган маалыматты Азаттык жазган. Мен Азаттыкка байланышкам. Ал материалды Альбина Сулайманова деген кабарчы кыз жазган. Ал кызга чалып, силер жоңун асмандан алып жаза бересиңер деп кайрылган. Бирок КТРкада мага кысым болгон, сен унчукпайсың, эмне КТРди айтып атасың дегендиктен, мен ошол кезде Азаттыкка эч кандай чара көргөн эмесмин. Мен болгону гана ушул каражаттар төлөнгөндөн кийин Азаттык жооп бериш керек, себеби бул жалган деген нерсе менде бар болчу. Мен эми бүгүнкү айта турган нерсем эң негизгиси, Жайнак Үсен уулу ушу 7 ай ичинде дагы ушу Манаска дагы, маданиятка дагы болгон өзүнүн жүзүн көргөздү. Сериалга кайдыгерлик мамиле кылды. Мен тиешелүү жерлерге кайрылганда ого бетер кысым күчөдү. Жана атай иликтөө жүргүзүп, өзү жеке мага атай бирөөлөрдү жиберип, Азаттыкта жазылган маалыматтарга ишеништи. Мен ошон үчүн Азаттыкты сотко берем. Алар ушундай жалган, калп маалымат жазган үчүн жооп бериш керек. Ошондон кийин мен баарын далилдегенден кийин Жайнак Үсен уулу анан эмне дээрин аны дагы көрөбүз. Ар бир адам өзүнүн абийирине камчы чаап иш кылыш керек деп ойлойм мен. Негизи биз маданият өссүн, маданияттын фанатыбыз. Же ошол биздин ата мекендик маданият тармагындагы өндүрүш өнүксүн. Биздин мыкты, таланттуу актерлордун жүзү менен көрөлүк деген аракетибиздин баарын Азаттык мына ушинтип текке кетирди. Ошо бир мекеменин ичинде же кайсы бир мындай топтун ичинде ар кандай кайчы пикирлерди жаратканга абдан чоң бир салым кошушту.